ден соолукка зыян келтиришти. Менин жалынып, жалбарып, кечирим сурашымды күтүп жатышты. Бирок андай болбойт. Мен ушу башында айтып кеттим эле. Мени менен соодалашыш үчүн мамлекеттин башчысынан, президент Атамбаевден башка бардыгы келди деп. Мына мен азыр айтып кетейин. Ошондо соодалашып, менин кечирим сурашымды, мен ушу мамлекет башчысынан кечирим сурашымды, мен ушу кечирим сурап, мен күнөөлүүмүн, кечирип койгула десеңер эле азыр чыгарабыз деп айткан күндөрү, мына азыр бүгүн 5 мүнөттөн кийин чыгарабыз деген айткан күндөрү болду. Президенттин аппарат жетекчиси 8 жолу келди. Өкмөт башчысы келди. Спикер 4 жолу келди. Жана башка адамдар бардыгы келишти. Телевидение менен келишти. Телевидение менен тарттырышып, мени костюм кийгизип алып сүйлөтүштү. Мына ошондо дагы мен эч качан жалынып жалбарып суранган жокмун. Жалынып жалбарып суранган жокмун. Мен суранбаймын дагы. Кандай кыйынчылык күн болсо дагы мен туруп жүргөм, мындан ары да турамын. Ал эми биз болсо элдин, мамлекеттин келечек муунун кызыкчылыгы үчүн өзүбүздү өрткө таштаган кыргыздын уулдары болобуз. Силер бизди коркута алган жоксуңар. Биз коркподук. Биздин кыргыз үчүн баардык кыйынчылыкка чыдап каршы турарыбызды унутпагыла. Садыр Жапаров боюнча ушу сөз козголгондо бул менин саясаттагы эң чоң жүрөк оорум да. Жападан жалгыз Садыр Жапаров калды да түрмөдөчү. Бирок бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт. Алла Таалам тынч койсо, ден соолукта койсо, жакшылык күндөрдө да жолугушабыз. Садыр менен да жолугушабыз. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарган. Садыр эмне үчүн боштондукка чыгыш керек? Себеби Садыр бүгүнкү күндөгү, эртеги күндөгү, кечээки күндөгү кыргыздын эң бир бекенчил уулу. Азаптуу, кыйын, достук жолун тандап алды турган. Досумду чыгарышым керек. Кыйналсам да ушул кыйын жолду тандайм, бирок таза жолду тандайм. Садыр досумду чыгарууга багыттуу жолду тандайм деп ушу менен кетип атам. Эки айдан кийин Садыр Жапаровду президент туралы. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон аны саясий олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошду. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Бүгүн да экөө эңиз козудай ээрчип бардык жерде чогуу жүрүшөт. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыгам. Дос бололу, жашообузду нурдаган, жамандыкка кыйбаган, дос бололу Садыр камчыдай. Мен Эмбаевдин номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кем-көрсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Сизди бүгүн колдоп кеткен элиңизге мындан ары кандай кызмат кыласыз? Мен ушуга чейин деле
модасына турганы жагат да бизге бул Ташиевдин. Оозунан чыккан сөздү кээ бир киши аткарбай эле келет да, бишота дер эле мурунку бийликтер. А Ташиевге ишенебиз биз. Оозунан чыкканды аткарат. Камчыбек Ташиев Кыргызстандын кайсы жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, чрезвычайный ситуация болсо, ушу Камчыбек Ташиев биринчи жетет да. Бул өзү эмне деген? Бул деген Камчыбек Ташиевдин некенчилдиги, патриоттуулугу, эл үчүн күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бул.